Мен 1949 жылы Нарындың Өрнөк деген айылында жарық дүниеге келдім. Азыр Миңбұлақ айылы. Мен бұл театр өнеріне, жалпы эле өнөргө келип калган себебим ушул ата-бабадан келаткан, кыргызча айтканда, кан алып келди негизинен. Эң негизинен мен ушундай ойлойм. Ал эми экинчи себептен мен кичинекей кезимден бүт өнөр адамдарынын чөйрөсүндө чоңойдум. Алардын сөзсүз таасири тийбей койбойт экен. Мен айтып аткан себебим, мен өзүм атамактан мына ушул филармонияны кыргыз театр өнөрүн түптөгөн Залкар деп коебуз го ал учурдагы адамдарды. Ошолордун көрүнүктүү өкүлдөрүнүн бири болгон. Жанагы кандан келип калдым бул өнөргө, ошо ата-бабанын кан аркылуу дегеним себеби да ошол. Актандын атасы Тыныбек, аны жалпы журт бүт кыргыз эли жакшы билет. Манасчылардын атасы деп коюшат. Өзүнүн мектеби бар, Тыныбек манасчы, улуу манасчы, легендарлуу. Мына ошон үчүн жанагы ата-бабадан келаткан кан, экинчиси улуу өнөр адамдарынын арасында аралашып чоңоюп калдым. Мен кичинекей кезимде өзүм аябай кыялым, эңсегеним, мен композитор болом, дирижер болушум керек деген кыялга аябай ушундай бекип алгам өзүм. Сөзсүз болушум керек деп. Буга Кыргыздын улуу композитору деп айтсак болот, Калый Молдобасановдун таасири тийди да мага. Анткени ал кишинин атасы менен менин атам экөө ак инидей болуп чогуу биякта чогуу иштеп, Калый байкебиз ошолордун чынысын, сунубусту канын жеп чоңойгон киши. Ары бери өткөндө биздин үйгө келип бир-эки түнөп кетчү эмес ал киши. Анан ошол киши менин кулагыма куйчу эми, ал кезде жаш кез экен ал кишинин дагы. Ошол опералык искусство, классикалык дейчи, өнөр жөнүндө, музыка жөнүндө көп айтчу эле. Мектепти бүтсөң, Фрунзеге барасың, мен сени Адегенде Күрөңкеевке тапшыртам, ал жерден окуп алып туруп, анан сени Москва же Ленинградта консерваториядан окуйсуң, анан сен дирижер же композитор болушуң керек дейчү ал киши дагы. Себеп дегенде мен 8 классты бүткөндөн кийин эле ал кезде мектептин балдарын деле чөпкө, кырманга, сугатка, анан кийин кой туутка, кой куутка айдай берчү. Анан бир чабанга кой туут кайдап ийди, талаада кой кайтарып жүрүп, жанымда бир аксакал киши бар эле. Нарынга барып, насыбай алып келе кой, насыбай түгөнүп калды, койду мен кайтарып турам деди. Макул деп попутный машина колтосуп Нарынга кетип калып, базарды көздөй чуркап баратсам, кадимки Жумамидин Шералиев алдыман чыгып калды. Эки таякчан, беретканы кийген, билет да Жумакемдин сүрөтү көз алдында да, кыргыз элинин. Ошо киши алдыман чыгып калды. Ой, таалды айланайын, кандай ушундай сакмалда жүрөм. Окуй, ошо да болобу сакмалга сени ким жиберип атат? Башкарма. Ошо башкарманын атасынын оозу курайын. Жүрү кайра деди. Нарын театрынан перерывка чыгып, обедке кетип атышкан экен. Кайра театрдын босогосун аттап келатсак, дөдөй шаадай болгон 3-4 киши чыкты театрдын ичинен. Бирөө Ишенбай Төкөлдөшев деген ошо кезде Нарын театрынын директору экен. Укмуш директорлордун бири да историяда калчу. Бирөөсү Бообек Ибраев экен, театрдын башкы режиссеру. Бирөөсү Тобоев деген сүрөтчү экен, художник экен. Алар да обедке чыгыптыр. Жумакем айтып калды, мынакей сонун бала таап келдим деп көрсө, бир бригада Казакстанга гастролго чыга албай туруптур. Музыканты жок. А мен аккордеон тартчумун.
Баяғылар аккордеон тарттырып көрді делеп, ырдатып көрді. Болды. Ең сонын балап кезіп жұмак. Ертең балам Қазақстанға кетесің. Қапар Медетбеков деген атаңдың, ағаңдың бригадасы. Оқуаса болбайды да деген ойға кеттім. Менің білім керек та. Аңғы чақты эле Москваға театралдық оқу жайға прием болып атат деп ага кезде жерлерге барып тандачу комиссия. Ошондо Мұратбек Рысқұлов баштаган 3-4 киши Нарын театрына барды. Жалаң жаштарды баягы 30га чейинки тандап атат. Анын ичинде мен ошондо 18ге чыга элекмин. 17 эле жашта болчумун. Уже 18ге чыгып калыптырмын. Анан кийин алар тандап кетип калды. Анан эле бир жума 2 жумага жетпей эле кагаз келип калды. Ичинде менин фамилиям бар экен. Москвага бияка келип дагы экзамен тапшырып, анан ошо акыркы экзамен экен кетмей. Анан Қапар Медетбеков деген Кыргыздын эң акыркы СССРдин убагында союз эл артисти болбодубу? Народный артист союз СССР. Ошол киши Таластан азыр ошол кишинин атында театр бар го, Талас театры. Ошол киши чоң актер да. Биздин Нарын театрынын корифей, герой ошол киши болчу ошол кезде. Ташкенттен бүткөн. Анан окууга даярданып эле эртең бирси күнү кетем деп калганда эле Капар эке бергелчи Тауке деди. Анан бардым. Кичинекей паркча бар болчу театрдын алдында. Эски театр Нарында. Эми балам окуган жакшы. Бирок мен сага бир нерсе айтайын, эгер көнсөң баатыр деди. Айтыңыз деди. Мына сен барып 5 жыл окуйсуң. Ал сен 5 жыл окуп келгиче бир жерде бир дегенде 5-6 рөлдө ойноп каласың. Окууга барбай эле койсоң. Анан мен сага айтып коеюн деди, ушул кишиге мен таң калам али күнгө чейин. Биз көз ачык деп коебуз го, ол уя кишини. Мен сага бир нерсе айтайын, баатыр. Ушул окуп келген балдардан мурда сен эл артисти болосуң деди. Анан чындыгында негизинде кабыл алган жокмун бул сөздү. Окууга Москвадан окуп келиш керек. Мага окуудан да Москва кызык болуп атат. Анан мен кетип эле калмакмын, бирок апам экөөбүз жалгыз турчубуз айылда. Ошол мени Капар экенин сөзүнө кошултуп кетти. Анан эми апаңы жалгыз таштап кетип калсаң эмне болот деп аны да айтты дейиш. Ошол апама келгенден такалып токтоп калдым да анан. Балам, дагы бир 3-4 жыл иштеп тур, дагы эле болот прием, кабыл алуу. Ошондо өзүм жиберем деди. Анан Бобек байке ошол кезде ошол Ажал ордунда музыкальный театрда спектаклин коюп, Алтын кыз музыкальный спектаклин коюп, Отеллону жок, Назаралиев койду. Бобек байке оптимисттик трагедияны, мындай чоң спектакльдерди коюп. Ошолорду ойной баштагандан кийин классика көпчүлүгү.
Ошолордон ойной баштагандан кийин мен баягы композиторду дагы унуттум, Москваны дагы унуттум. Уже қан жаным менен актер. Эми мен Рыскулов болгум келип калды. Жумадылов болгум келип калды. Кытаев болгум келип калды. Кыдырназаров болгум келип калды уже. Таласта жүрөбүз. Ошондо Жантөсовдун Чокмор деген комедиясын коюп гастролдо жүрөбүз. 6 ай гастролдо жүрчүбүз. 6 ай. Анан главный ролдун бирөө бар эле, Шералы деген молдо. Комический роль. Ошону Москвадан бүтүп келген, Ташкенттен бүтүптүр. Абдыласов Асанбек деген мыкты актер эле Кеминдик, чоң Кеминден. Ошо киши ойночу. Бир чоң айылдан ошо киши ичи ооруп, аябай чыдатпай, уже невозможно болуп калды. Сахнага чыгууга мүмкүн болбой калды. Эл толтура кулуп, кыжыгыйма. Спектакль болбой калат деген эмне? Анан кийин Капар аке бригадир жана Медетбеков. Окуй эмне кылабыз? Эми ким ойнойт муну? Ал мен уже 3-4 ай болуп калган гастролдо жүргөнүбүз. Ошол спектаклдин бардык ролун башынан аяк жатка билчүмүн. Анткени мен концертке чыгам да, жаш жаңы кирген киши. Ага чейин күлүстө карап отурчумун да, спектакль бүтөр бүткүчө. Тим эле бир жерин калтырып кетсе андан бери билем. Анан сиз айткандай жүрөк бар экен. Мен ойноймунбу байке деди. Эй, кой. Бул кирип чыккан роль болсо бир жөн. Кандай болот? Алмаштырчу актер жок. Бир эле бригада ар бири бирден ролго бекитилген актер. Стационарда болсо бир жөн Кокуй сен даярдана кал. Анан артисттер чуулдап ийди, ай Капар эми ким ойнойт? Башка киши жок болсо тим кой, гримдеп сакал жабыштырып 18ге чыга элек балабыз. Гримдеп туруп анан кийин барысы омин деп сахнага чыгарып ийишти. Башынан аяк тиишини туура ойнап, почти копия ойнадым. Ошо менен бул керемет дүйнөдө мына быйыл 55 жыл сахнада келет. Менин бактыма мен режиссерлордун арбактарына таазим кылышым керек. Бообек Байкенин, Медербек Байкенин, Жалил Абдыкадыровдун, ушул Искен Рыскуловдун, бияктан приглашение деп коет го, режиссерлор оюн коюп турушчу театрга. Кыргызда Кемпирбаев дегендин, Кыргызда ушул легендалууга чейин жетип калган режиссерлор да булар. Мыкты режиссерлор. Ошонун Офелия Эркинбаева мисалы үчүн. Деги Кыргыздагы ошол кездеги режиссерлордун биринин калбай колунан өттүм. Анан актерлорду менин университетим ошол жалаң жанагы залкарлардын ойногонун көрүп отуруп, алар кеңештерин берет, кадимкидей окутат. Айтып беришет, дүйнөлүк театрдын историясын айтып берет. Советтик театрлардын историясын, кыргыз театрынын историясын, кыскасы мени окутуп актер кылып салышты. Бул коомдун кайсы нерсеси болбосун атаандашуу, бирок жакшы жагын атаандашы болсо жакшы. А бизде көпчүлүк учурда жаман жагын атаандашып кетебиз. Иштарлык көрө албастык. Бунда билим бар, мында билим жок, мисалы үчүн. Кээде билими жок актер билимдүүдөн бийик, элдин жүрөгүнө жетип ойноп кетет. Мындай мисалдар өзүң билесиң. Тике көп, Мукемден баштап бүгүнкү күнгө чейин мындайлар көп. Баягы биз табигый талант деп коебуз го.
Genialный talenttар. Ошолго дикейбан айталык. Көп мындай таленттар. Анан кийин андайларды көрдүк. Баштан көп өткөрдүк. Бир ойлоп нааразы болосуң. Кээ бирөө алым билбей туруп эле талаша бергендер бар. Өзүн ичинде билет тигилден таланты дагы, билими дагы башка жагынан ылдый экенин билет. Но пенделик деп коебуз го. Пенделик болбой катуу конфликттер болот. Жаман жакшы айтышып, кээде коллектив эки бөлүнүп кеткен учурлар болот. Театрдын ыркы кетип, башаламан, уруш, талаш, эки жыл 3 жыл сүйлөшпөй бирин-бири, саламдашпай. Бул жаман адам үчүн. Ушуга чейин барган учурларды көп көрдүм. Калп айткан менен эмне? Болгон окуя. Бүгүнкү күнгө чейин көрүп келатам. Бүгүнкү. Кыргызда айтып коет, театрлар, актерлор айтып коет. Ошо кезде аксакалдар айтчу: "Ой балам, аман болсоң далай казанда кайнайсың. Чыдасаң калдың казандын ичинде. Чыдабасаң ыргып кетесиң." Угуп туруп унчукпай жүрүшкөндөрүн кара. Абыке менен көбөштү. Чакыр. Чакырба. Айдап кел мага. Хан болгону менен кебетеси жок буларды баатырдын. Экөө тең колтугунан чыкпай да катындын. Абалкыдай өзүмдүн. Азыр болсо жаш чагым. 6 сан элди чогултуп мыкчыбайт белем баштарын. Алдуу күчтүү чагымда кошо жүрүп жанашып. Тизгинди манас берген жок. Колумдан жыра талашып. Эми канкордун көсү өткөндө эки тизгин бир чылбыр эптеп колго жеткенде. Карылык басып абдан ажырап кубат карууман. Ой, көбөшкө бердим хандыгым. Эй, эси жок башым, эси жок башым. Эмне үчүн минтип алжыдым?